Бирок ошого карабастан достор, негизинен ар бир өзгөрмөнү аныктап жатканда, жарыялап жатканда let сөзүн жазып, жаңы саптан аныктаган менин оюмча, мисалы менин жеке орусча айтканда предпочтениемда жакшыраак деп ойлойм. Анткени өзүмдүн тажрыйбама таянып, көпчүлүк фирмаларда ошондой негизде жарыяланганын айтып бере алам. Андан достор, келгиле биз жарыялоонун дагы башка мүмкүнчүлүгүн билип алгандан кийин азыр өзгөрмөлөрдү дайындап жатканда достор, кайсы бир аларга аталыш берип жатканда кайсы бир бизде чектөөлөр бар да. Мен кайсы бир өзгөрмөнү аныктап жатканда достор, мен бул жака эч качан кайсы бир өзгөрмөнү цифра менен башталгыч символу цифра болбойт да, бул нерсени кылган болбойт. Анткени биздин кодубуз ошибка болуп калат. Анан JavaScript тарабынан бул нерсеге уруксат берилбейт. Мисалы, мен биринчи жумушумду мен бул жака let биринчи job деген жумуш дегенди билдирет достор. Чач тараш деп белгилеп өттүм, бирок көрдүңүздөр, бул жакта азыр менин кодум туура эмес жазылып калгандыктан ушундай толкундалган сызыктар менен биздин код редактор айтып жатат. Сен жазган код кайсы бир деңгээлде туура эмес экенин айтып атат. Эгерде биз мышканы ушул кызыл жерге алып барсак айтып атат. An identifier or keyword cannot immediately follow a numeric literal. Башкача айтканда, кайсы бир идентификатор же болбосо жөнөкөй тил менен айтканда өзгөрмөнүн аталышы цифра менен баштала албайт деп атат, номер менен. Ошондуктан биз аны алып туруп сактай турган болсок, эч кандай ката болгон жок достор. Баягындай кызыл жазуулар кетип калды. Бирок биз сандарды достор эмнелерге колдонсок болот? Биздин мисалы өзгөрмөлөрдү аныктап жатканда 1, 2, 3, 4, 5 деп жазып туруп сактай турган болсо, мында эч кандай ката көрсөтүлбөйт. Башкача айтканда, биз цифра менен өзгөрмөнүн аталышын баштай албайт экенбиз, бирок андан кийин эгерде кайсы бир тамга же символ жазылгандан кийин биз цифраларды колдонсок болот экен. Эле биз жанагы туура эмес болгон муну өчүрөбүз да достор. Андан кийин достор, мисалы биз кайсы бир өзгөрмөнү аныктап жатканда, мисалы менин биринчи мугалимим дегенди жазалып бул жерге. Анан барып бул жерге эмне дейлик? Бул жерге мисалы дүйшөн деп жазып коелук. Өтүрчекчени коебуз дагы. Анан бул жакта да көрдүңүздөрбү, кызыл менен бизге ушундай нерсе көргөзүлүп жатат. Башкача айтканда, биз өзгөрмөнүн аталышында эч кандай сызыкчаны колдоно албайт экенбиз достор. Мындай бириктирилген сөз болуш керек, же болбосо достор нижний пробел деген жазуу бар, ошо менен жазсаңыздар болот. Мисалы, азыркы жазылган жазуу туура эмес, анткени биз сызыкчаларды колдонуп койдук. Бирок эң кызык нерсе достор, мисалы мен let деп туруп баягындай доллар белгиси менен келгиле my profession деп жазалык. Мисалы программист деген профессияны бул жерге жазып өттүк, бирок биз аны ошол башталышын ушундай доллар белгиси менен белгилей турган болсок, ал ката болуп эсептелинбейт экен. Башкача айтканда, доллар белгиси кадимкидей эле тамгалардай кабыл алынат экен. Анан мындан сырткары достор, биз нижний пробел деп коет, ушундай ылдыйдагы сызыкча менен башталган же болбосо ошондойду камтыган өзгөрмөлөрдү дагы жазсак болот экен. Мисалы тест эле деп коеюн бул жака жөн эле. Ушундай жазууну кылсак болот экен. Бирок негизи достор, биз мисалы могу менин биринчи мугалимим дегенди төмөндөгүдөй жазуу менен жазып койсок болмок да. Менин биринчи мугалимим дегенди ошол сызыкчалардын ордуна нижний пробелдерди колдонуп сактай турган болсок, бул жерде эч кандай ката жок. Кодубуз туура болот. Бирок достор, ар бир языкта конвенция деген бар да. Мындайча айтканда, макулдашуу да. Бул эми закон түрүндө берилген нерсе эмес, бирок көпчүлүк программалоочулар ошол конвенцияга баш ийишет. Ал мисалы ушундай өзгөрмөлөргө аталышты берүүдө дагы атайын конвенция бар. JavaScript'те көпчүлүк программалоочулар, жана буга чейин жазылган көп программалардын көбү camel case деп аталган конвенция же болбосо нотация менен жазылган. Ал эмнени билдирет достор? Ал келгиле ошону билип алыш үчүн азыр бул жерге дагы бир бөлүктү жазып өтөлүк. Өзгөрмөгө туура аталыш берүү деген туура атоо деп жазып өтөлүк дагы. Анан мисалы могу менин биринчи мугалимим дегенди биз төмөндөгүдөй аныктасак болот. Camel case жазуусунда ал мындай болот. Менин биринчи мугалимим деп туруп, эми гапырагайды жазып коелук.
Бул жерде эмне болуп жатат достор? Бул жакта эң биринчи байка кетип турушун нерсе, биз биринчиден нижний пробелдерди алдык дагы. Анан бул жакта ар бир жаңы башталган. Мына эң биринчи сөз кичинекей тамга менен башталыптыр. Андан кийин экинчи сөз, мисалы биринчи деген сөз Б тамгасы чоң менен башталды. Андан кийин кайра үчүнчү сөз башталганда ал дагы чоң тамга менен башталды да. Башкача айтканда, ар бир жаңы башталган сөз ошол бириккен жерден чоң тамга менен башталып жазылган жазуу түрү бул camel case деп аталат экен. Келе мен бул жака жазып коеюн. Camel case. Кыскасы ушундай нотация менен JavaScript тилинде өзгөрмөлөрдү аныктоо сунушталат экен достор. Мисалы бул жака англисче жазып берелик. My first job дегенди дагы. Мисалы биз бар деп ошол чачтарашты айтып өттүк. Мен биринчи жумушум деген өзгөрмөнү аныктадык. Бул дагы camel case нотациясында жазылып өттү достор. Мисалы Python программалоо тилинде достор ушундай жазуу колдонулат. Ар бир сөз бөлүнгөн ортосунда ушундай нижний пробел жазылат. Ал эми мисалы Java тилинде, JavaScript'тегиде ушундай camel case деген жазуу түрү колдонулат. Анан достор бул жакта дагы маанилүү нерсе. Мисалы менин биринчи мугалимим деген өзгөрмө менен бул астыдагы менин биринчи мугалим деген өзгөрмө эки башка өзгөрмө да. Эгерде мен кайсы бир бар өзгөрмөнү кайра эле аныктай турган болсом, мисалы ылдыйда, биз билебиз, бул жакта бизде ката көрсөтүлөт. Анткени биз мурун аныкталган жарыяланган өзгөрмөнү кайра жаңыдан жарыялай албайбыз. Бул жакта мисалы эми эки сөз бири-бирине окшош экен, бирок эмне үчүн ошондой ката болбой жатат десеңиздер, эгерде биз бардыгын салыштырып келсек ушул эки аталышты, булар негизинен эки башка да. Анткени биринчисинде нижний пробел колдонулуп жатат, экинчисинде camel case нотациясы колдонулуп жатат. Ошондуктан булар бири-бирине окшош болбогондуктан мындай жазуу ката болуп эсептелинбейт достор. Анан дагы маанилүү нерсе достор, негизи эле программалоодо кайсы бир өзгөрмөгө аталышты берүү бул эң чоң искусстволордун бири болуп эсептелет. Анткени силер жазган код башка программалоочуларга түшүнүктүү болушу керек. Ал түшүнүктүү болуш үчүн мисалы кайсы бир деңгээлде мисалы өзгөрмөгө да тиешелүү өзгөрмөлөрдүн аталыштары мындай кайсы бир нерсени өзүн түшүндүрүп туруш керек да. Өзгөрмө кандай маанини өзүнө сактай турган болсо, анын аталышы дагы ошону сүрөттөп туруш керек. Мисалы Мол эки нерсени салыштырып көргүлө. Мен мисалы бул жака азыр жөн гана let a деп туруп Гапыр агай деп жаза турган болсом бул жака. Кечиресиздер. Анан ушул 36-саптагы жазуу менен 37-саптагы кодду салыштырып келгиле достор. Анан эгерде мен 36-саптагы кодду окуй турган болсом, менин биринчи мугалимим барабар Гапыр агай дей турган болсом, мен эмнени түшүнүп атам? Бул мугалим жөнүндө сөз болуп атат. Ошол менин мектептеги биринчи мугалимим, анын аталышы Гапыр агай экен деп түшүнүп атам. Эгерде мен бул жака let a деп туруп, жөн гана a деген өзгөрмөнү аныктап, барабар Гапыр агай десем, мен мунун контекстин түшүнбөй калам. Бул кайсы Гапыр агай? Бул менин кошунам Гапыр агайбы же мал кайтарган Гапыр агайбы? Ушул мындай түшүнбөй калышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан ар бир өзгөрмө өзү кандай маанини сактап турат, ошол нерсенин анын аталышы ошол нерсени сүрөттөп туруш керек экен. Код бизге түшүнүктүү болуш үчүн. Анан достор, көрдүңүздөр, эки башка өзгөрмө бирдей маанини камтый алат. Ошондуктан бизге бул жактан эч кандай ката көрсөтүлгөн жок. Достор, дагы белгилеп айта кете турчу нерсе, биз ушул JavaScript тилиндеги өзгөрмөлөрдү атоодогу чектөөлөргө дагы бир нерсени айтып кетишибиз керек бул жакта. Мен башында айтып өткөндөй эле, ар бир программалоо тилинде ачкыч сөз же болбосо резервтелген сөздөр бар. Биз мисалы ошолорду өзгөрмөлөрдүн аталышы катары ала албайбыз. Мисалы мен бул жака let деп туруп, баягындай function деген атайын функцияны жарыялоого керек болгон ачкыч сөздү ала албайм. Же болбосо let деп туруп, бул жака атайын ушундай return деген дагы бир резервтелген сөз бар, муну дагы ала албайм. Башкача айтканда, тилдин синтаксиси, грамматикасы боюнча атайын резервтелген, жөн гана тилге инструкцияларды берүүгө керек болгон атайын сөздөр бар экен. Анан аларды биз мисалы өзгөрмөнүн аталышы катары же болбосо функциянын аталышы катары алсак болбойт экен. Келгиле, ушул ката болгон жерди комментарийге алып коелук. Алып туруп, буларды келгиле бир аз өйдөрөөк жерге алып коелук. Ушул нерселер туура эмес да, достор. Эми достор, биз айтып өттүк, let деген ачкыч сөз менен биз өзгөрмөлөрдү жарыяласак болот экен деп. Бирок сиздер билбейм, кийин бир компанияга барып иштеп, мурун бир 10 жыл мурун жазылган JavaScript кодду карай турган болсоңуздар, ал жакта мондай жазуу болушу мүмкүн да. Азыр мен жөн гана my variable деген
өзгөрмөгөнү аныктап, ага test деген маанини берип өттүм. My variable кыргызчага которгондо менин өзгөрмөм деп которулат. Variable деген сөз өзгөрмө деп которулат. Бирок бул жакта маанилүү нерсе достор, биз let деген сөздүн ордуна var деген сөздү колдонуп жатабыз. JavaScript тилинде ушул ачкыч сөздү колдонуп өзгөрмөлөрдү жарыяласа болот достор. Бирок бул эскирген ыкма болуп эсептелинет жана бул биздин коддо кайсы бир мындай түшүнүүгө оорураак болгон каталарга алып келиши мүмкүн. Азырынча ушул var деген нерсе бар экенин жөн гана билип алгыла, бирок муну колдонбогула достор. Эмне үчүн колдонбош керек экен, let менен айырмасы кандай экен биз кийин курстун жүрүшүндө тийиштүү темаларды өткөндөн кийин карап өтөбүз. Азыр мен мисалы бул жака console log деп туруп, my variable чыгара турган болсом, сактай турган болсом достор, анан бул жакта обновление кылсак, test деген нерсе чыкты. Анан дагы бир кызык нерсе достор, келгиле дагы бир өзгөрмөнү аныктайлык. Ал жака жөн гана profession деп туруп, ошону жарыялаган бойдон калтырып коюп, profession деген бул кесип. Келгиле ошондагы азыр экранга чыгарып көрөлүк. Анан жыйынтыгы кандай болот экенин байкайбыз. Программаны ишletүүдөн мурун ошол байкай турчу нерсе, биз муну жөн гана жарыяладык, буга эч кандай маани берген жокпуз достор. Эми биз муну азыр экранга чыгарганга аракет кылабыз 45-саптан. Бул жерде обновление кыла турган болсом, калат. Undefined деген нерсе чыгат экен. Undefined деген нерсе ошол эч кандай маани дегенди түшүндүрөт да. Мунун артында эч нерсе аныкталган жок, же болбосо эч кандай мааниге ээ эмес дегенди эле түшүндүрөт. Андан кийин достор дагы сиздер биле турчу ошол өзгөрмөлөргө тиешелүү болгон дагы бир маанилүү нерсе бул константа деп аталат достор. Келгиле бул жака жазып коелук. Константа мисалы өзүнүн аты айтып тургандай эле, константанын касиети анын баштапкы аныкталган маанисин өзгөртсө болбойт да. Мисалы биз өзгөрмөлөрдө бир кайсы маанини берип андан кийин өзгөртүп жатпадыкпы? Өзгөрмөлөрдүн касиети боюнча бул туура эле бардыгы сонун. Бирок константалар андай эмес. Константаларга биз аларды жарыялагандан кийин бир маани берет экенбиз, анан ошол маани ошол бойдон калат экен. Аны өзгөртсөк болбойт экен. Бул эмне үчүн керек достор? Мисалы чыныгы жашоодо биз айтып өтөбүз дайыма эле. Программалоо бул чыныгы жашоодогу нерселерди коддо чагылдырат деп. Анан чыныгы жашоодо достор өзгөрбөй турган бир маалыматтар бар да. Мисалы ушул эле Нурбек Асановдун туулган жылы 2000-жылдын 1-январь деп коелук. Анан ал өзгөрбөй турабы? Мисалы адам ошол бир датада төрөлдү, ал дата анын өмүрү өткөнгө чейин жана кыямат күн келгенге чейин ошол бойдон калат да. Ушундай маалыматтарды достор программалоо кодунда чагылдырыш үчүн атайын константа деген нерсе бар экен. Константаны биз жарыялап жатканда өзгөрмөгө окшошпой, өзгөрмөдөн айырмаланып, let деген сөздүн ордуна const деген ачкыч сөздү колдонот экенбиз. Бул жака мисалы my birthday деп константаны аныктайлык дагы. Анан бул жака келгиле 1-январь 2000-жыл деп ушундай форматта биз анын Нурбектин туулган күнүн белгилеп өтөлүк. Анан бул жакта кандай болот достор? Константанын биз деген өзгөрмөнү аныктагандай эле атайт экенбиз, кадимки эле аталышты берет экенбиз, ага кадимки эле маани берет экенбиз. Болгону let деген сөздүн ордуна const деп жазат экенбиз дагы. Анан мисалы мен бул жактан my birthday деп туруп, муну башкага өзгөрткүм келсе, мисалы 2002 деп коелук. Муну сактап туруп достор, азыр бул жерден кодду обновление кыла турган болсок, көрдүңүздөрбү, 49-сапта кайсы бир ката болуп турду. Ал ката келгиле муну бир аз өйдө көтөрүп коеюн. Ал катага ылайык достор, бир аз четке жылгы эңкейишим керек экен. Кайсы бир assignment to constant variable дейт. Башкача айтканда, сен константа болгон өзгөрмөгө, өзгөрбөй турган өзгөрмөнү өзгөрткүң келип жатат. Бул ошон үчүн ката деп бизге көрсөтүп атат. Ошондуктан достор, кайсы бир өзгөрбөй турган маанилерди, маалыматтарды код табаасында чагылдырыш үчүн программалоо тилдеринде, башкача айтканда JavaScript тилинде ушундай механизм бар экен. Аны биз const деген ачкыч сөз менен кадимкидей эле өзгөрмөлөрдү колдонгондой колдонуп жүрсөк болот экен. Эгер мен бул жака console log деп туруп константанын маанисин чыгаргым келсе, аны my birthday деле консолго бере турган болсом достор, бул жакта көрдүңүздөрбү, биздин my birthday константасынын мааниси көрсөтүлүп жатат.